Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз машыгуу сабагын өтөбүз. Буга чейин балдар, өткөн сабакта 3 көпөлөк деген текст менен таанышканбыз балдар. Анда ошол текст боюнча суроолорго жооп берип көрөлү. Балдар айткылачы, көпөлөктөр күндөрдү кандай өткөрүшөт болду экен? Эмне үчүн көпөлөктөр Лилия гүлүнөн жардам сурашты? Эмне үчүн Лилия 3 көпөлөккө тең жардам бергиси келген жок? Сен ак көпөлөктүн ордунда болсоң эмне кылат элең? Айлана чөйрөдөгү көпөлөк, гүлдөргө жана башка өзүңөрдөн кичине нерселерге силердин мамилеңер кандай балдар? Ушул суроолорго жоопторуңарды жазуу дептерибизге жазабыз. Ал эми экинчи көнүгүүдөгү табышмактарды көчүрүп жазып, жоон таап, айтылышы менен жазылышы бирдей болбогон сөздөрдүн астын сызып чыгабыз. Анда табышмакты кулак төшөп уккула. Канаттары үлбүрөк, каалайт экен гүлдү көп, балдар көрүп кубанат, кармасак деп кубалап. Түк жеткирбей аларга, учуп кетет көкөлөп, кел табалы экөөлөп, бул кайсы куш көкөлөйт? Жандырмагын тапкыла. Экинчи табышмак. Жеп отурсаң тел кубанткан таттуу тамак. Аны тапкан гүлдөн сорот тентек чунак. Бул эмне болушу мүмкүн балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Эми балдар, дагы силердин кулагыңарга күмүш сырга болчу маалыматым бар. Угуп алгыла. Эгерде с тыбышы менен аяктаган сөздөргө с, ч тыбыштары менен башталган мүчөлөр уланса, с болуп айтылат жана угулат. Бирок з тамгасы менен жазылат. Эсиңерде болсун. Мисалы, сөзсүз дегенде ортодо с тамгасын угуп атабыз, сөзсүз. Бирок жазганда сөзсүз деп жазылабыз. Ал эми тоссо дегенде тоссо болуп, с тамгабыз зга айланат. З кылып жазабыз. Касса, касса. Мында казса деп жазабыз. Эгерде биринчи сөз к тыбышы менен аяктап, экинчи сөз үндүү болсо, же тескерисинче, биринчи сөз үндүү менен аяктап, экинчи к тыбышы менен башталса, к тыбышы балдар г тыбышына айланып кетет экен. Бирок жазууда к тамгасы менен жазылат. Мисалы, ак үй, ак үй. Угулганда г ак болуп угулуп атат балдар. Бирок жазганда ак үй деп жазат экенбиз. Кара көз, кара көз. Кара көз деп угулат, бирок жазганда кара көз деп жазат экенбиз. Дагы бир мисал балдар. Эгерде биринчи сөз үндүү менен аяктап, экинчи сөз үндүү менен башталса, биринчи сөздү аяккы үндөөсү түшүп айтылат жана угулат. Бирок жазууда үндүүлөр сакталып жазылат. Мисалы, торат. Торат дегенде 5 тамганы угуп атабыз, 5 тыбышты. Бирок жазганда тору ат деп жазабыз. Сарой, сарой. Укканда сарой деп угуп атабыз. Эми бирок жазганда сары ой, сары ой деп жазылат. Ушуну эске алгыла балдар. Ошолорду эске алуу менен биз азыр 3-чү көнүгүүдөгү сөздөрдү тууралап жазабыз. Эмнени байкадыңар? Айтып беребиз.